Габыр Мадаминов Баткен облусунун Лейлек районундагы номер 3 эксперименталдык гимназиясынын директору, педагогика илимдеринин кандидаты, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими. Өзүн-өзү тарбиялоо асыл инсандык сапат бүтпөс китебинин киришүү бөлүмүнө көңүлүңүздөрдү буралы. Азыркы коомдо жаштардын тарбиясы, алардын жашоого, билимге, эмгекке мамилеси, адамгерчилиги көпчүлүктү кабатыр кылууда. Бардык мектеп окуу жайларында эң сонун темадагы тарбиялык саат, иш-чаралар өткөрүлүүдө. Бирок ошолордун таасири менен жаштардын тарбиясындагы өзгөрүү сезилбестен, кайра эгоизм, ташпоордук, жалкоолук, ичи таарлык, акча, пайда, атак-даңкка умтулуу, адамгерчилик, гуманизмден алыстоо жана башка ушул сыяктуу көйгөйлөр көбөйүүсү сезилүүдө. Булардын көп себептеринин бири бизде жаштарды өзүн-өзү тарбиялоого ички керектөөнү, кызыгууну ойготпогонубузда, анын мазмун, маанисин түшүндүрбөгөнүбүздө, үйрөтпөгөнүбүздө болуусу мүмкүн. Деги эле коомубузда тарбиялоонун баалуулугу жетишпегендигинде деп ойлойбуз. Бул корутундуда мен окуучу студенттер жаштар менен 25 жыл эксперименталдык тажрыйбалардын негизинде иштеп келип отурам. Ошонун негизинде ар кайсы тарбиялык иш-чара качан тарбиялануучуда тарбия алуу ички муктаждык, кызыгуу ойгонгондо, өзгөчө өзүн-өзү тарбиялоого каалоо жана жөндөм пайда болгондо жакшы натыйжа берүүсү белгилүү болду. Өзүн-өзү тарбиялоого үйрөтүүгө биздин үй-бүлөдө, мектептерде жеткиликтүү маани бербей келгендигибиз коомубуздагы тарбия проблемаларынын негизги себептеринин бири болуусу мүмкүн. Бул китепчеде ошол өзүн-өзү тарбиялоонун мазмун, мааниси жана зарылдыгына кеңири токтолдум. Ошондой эле өзүн-өзү тарбиялоонун багыттары, метод жолдору, тарыхта белгилүү инсандардын өзүн-өзү тарбиялоосунун үлгүлөрү жөнөкөй, элге түшүнүктүү тил менен, ыкма менен баяндалды. Китепчеде инсандын өзүн-өзү тарбиялоосунун жолдору кыскача план программасында берилди. Турмуштук мисал катары Баткен облусунун Лейлек районунун номер 3 мектеп гимназиясында 1996 жылдан бери тажрыйба сынактан өткөрүлгөн окуучулардын өзүн-өзү тарбиялоонун кээ бир мисал үлгүлөрү жана алардын натыйжалары да баяндалды. Өзгөчө адамдагы терс сапаттарды жоюп, жакшы сапаттарды өстүрүүнү, тарбиялоону ал үчүн жасалуучу көнүгүү, амалияттык иштердин кыскача үлгү мисалдары келтирилген. Атайын бөлүмдө жаш курагына ылайык өзүн-өзү тарбиялоо өзгөчөлүктөрү, өзүн-өзү тарбиялоонун багыттары учкай баяндалды. Айылдан баштап республикага чейинки дүйнөлүк белгилүү инсандардын өзүн-өзү тарбиялоосу жөнүндө кыскача кызыктуу маалыматтар берилген. Булар окурмандарда өзүн-өзү тарбиялоого кызыгуу абаз ойготот деген ойдомун. Китепчеде өзүн-өзү тарбиялоо жөнүндө икаялар менен бирге ыйык китептердеги баалуу ойлор, улуу инсандардын ой-пикир сунуштары берилген. Мисалы, Куран, хадис китептери. Булардын баары көп жылдык эксперименталдык тажрыйба, түрдүү китеп булактардан, көп жылдан издеп чогулткан маалыматтардан жана ушул тема жөнүндө турмуш казанында аралашып жүргөн адамдардын ой корутундулары катары алгачкы саамалык деп кемчиликтерин кечирип кабыл аласыздар деп ишенем. Толук иликтеп, ар тараптуу жазылды деп айта албайбыз. Максатыбыз да чакан колдонмо китеп болуусу. Бул чоң иштин башталышы ошол үчүн китептин чоң бир аты бүтпөс китеп. Тиешелүү бөлүмдөрдө жана китептин акырында өзүн-өзү тарбиялоого жардам берүүчү адабияттардын да тизмеси сунушталат. Өзүн-өзү тарбиялоодо ар кандай инсандардын, өзгөчө жетишкен улуу инсандардын, айланабыздагы жөнөкөй адамдардын, окуучу, шакирттерибиздин да мисалдары келтирилген. Бул китепчеде
өзүн өзү тарбиялоо темасын илимий стиль менен берүүдөн бир аз четтеп, жөнөкөй, элге түшүнүктүү, популярдуу, жатык тил жана баяндоого маани бердик. Себеби бул эмгек жалпы жөнөкөй адамдарга арналат. Ошол эле учурда илимий көз караштарга негизделип баяндалды. Ыйык Куранда айтылат: Аллах ар бир коомго берген жакшылыктарын ал коом өздөрүн өзгөртмөйүнчө өзгөртпөйт. Жаратуучу адамдар өздөрүн өзгөртмөйүн, алардын ырыскысын жана жашоосун өзгөртпөйт. Аллах адамдар өздөрүн өзгөртмөйүн, алардын акыбалын өзгөртпөйт. Демек, адамдар өздөрүн өзгөртсө, ошого умтулса, анан Кудай жардам берет. Ал эми адам өзүн өзү өзгөртүү үчүн өзүн өзү тарбиялоосу керек. Башкача айтканда, өзүнүн кулк мүнөзү, ишеними, адаты, пейили, оюну, жашоосу өзүн тарбиялап өзгөртүүсү керек. Өзүн жамандан кайтарып, жакшыга багыштоосу зарыл. Ал үчүн өзүнүн ичиндеги жана сырттан келген тоскоолдуктарды жеңип чыгуусу керек. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Сиздер менен мен, Абдикамалова Айпери.